Өзгөчө Ысыкөл областы менен Нарын областындачы ошо адам жамандык болгондогучу ысырапкорчулук өтө чегинен чыгып кетип атат. Бир туугандар, моюнубузга алалы. Муну айтпай жүрө бербейли. Бардыгыбыз күллү нафсин заикатул маут. Бардыгыбыз жакыныбыздан ажырайбыз. Биз өзүбүздүн жаныбызда кетет эртеңчи. Бул дүйнөдө түбөлүк калбайт. Бул жамандык болбой койбойт экен. Ар бир үйдө болуп турат экен. Атаңан ажырайтын, энеңден, бир туугандан ошондо бырчылдатып жана жылкы сойгондо токтотолу бир туугандар. Келгиле. Шариятта буну жакшы каралбаган нерсе. Ошо тазия болуп аткан, кан жутуп атат бир туугандар. Элестетип көрөлү да. Бир 80-деги кемпир чал өлсө дагы эч нерсе эмес. Кээ бирөө ажал деген ал сени сурап келбейт экен да. Атаң өлсүн, анан очерет менен сен өл дебейт экен да. Баласын жоготуп аткан Кудай сактасын. Баласын жоготуп аткан адам кан жутуп атат деп ошондой. Ушундай ачуу экен. Ошо жерге барып алып турган тамак үнтөтүп турган ошо акылга сыябы ошо жерде өздөрү алапайы табылбай аткан. Шариятыбызда ошон үчүн кошуналар ошо бир жамандык чыкканды келип тамактарын берип, ошентип турсун дейт. Ошол жерде казан кайнабай турсун ошол жерде дейт. Ал жерде Азраил алейхиссалам келип кетти дейт. Азраил алейхиссаламдан да коркунучтуу башка махлук барбы бир туугандар? Көрдүңүздөр. Азраил алейхиссалам ошол үйгө келип кетти дейт, көрдүңүздөр. Эми ошентип коркунучка түшүп, кан жутуп аткан үйгө барып жылкы сойдуруп алып жеген. Буну акыл менен эле ойлоп көрөлүчү бир туугандар. Шарият бекеринен айтпайт да. Кой анан салт, анан уятты башка жерде кылчы. Мен көрдүм, жашоом менен канчаны көрдүм. Уят деп ата энеси келсе 2ден жылкы союп, эртесиге 7-лиги 3-лиги деп да бирден кой союп, 40-ына келгенде сөзсүз бир бодомал же уй же жылкы соет, дагы бир бодомалдын расходун кылып эстелик тургузат, ашына келгенде сөзсүз жылкы. Мен бул союлганын айтып атам. Анан дасторконуна ошончолук расход кетип атат, туурабы? Анан жок дейбиз келип алыпчы. Жок, анан мондай, анан бизде жашоо начар болуп кетти. Быршылдатып берсең жашоо начар болот да бир тууган. Бир кишиничи ал жакшылыкты пландап алып кыласың. Баламды үйлөнтөм деп расходторун жыйнап алып кылат адам. Жамандыкка жыйнайсыңбы? Жыйнабайсың да. Жамандык кокустуктан келет. Түшүнөлү да. Келгенде анан үстүнө өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, бир өлгөн кишини 1,5 жыл көмүп атабыз да. 1,5 жыл. Келебиз өлө 7-лиги 40-ы эстелиги ашын анан 1,5 жылда өткөрүп ушундай жаман адатка түшүп атабыз. Бир туугандар, келгиле тыйылалы. Дин деп атабызбы? Динди толук кармайлы. Койгула. Ушундай жерлерде бырчылдатпайлы. Бул нерселер, биз кичине колунда бар адамдыкы билинбей калып атат. Колунда жок адам намыстанып, атасына соя албай калды деп анан барып, кредит алып, анан алып келип туруп эптеп 1 жылкын союп, 7-лик 40 деп барып, ашына сойгучачы, анын айласы кетип калып атат да. Кетип, андайын 10 жыл баласына ботинка алып бере албай атат ошондо. Андай үй бүлөлөр толтур.